Салам урматтуу угармандар, Мирел менен Аку силердин алдыңарда ушул кандай десем бир ысык күндөрдө ушул подкастты жазып коюп отурабыз деген деп айтсак болот. Ошо силер подкастты угуп атсаңыздар, анда силер биз менен байланыштасыңар. Эгер биринчи жолу кошулуп, биринчи жолу ушул угуп калсаңыздар, катталыңыздар, биз менен байланышта болуп туруңуздар. Жакса лайк басыңыздар, жакпаса дизлайк басыңыздар. Эмне гана болбосун бир реакция бериңиздерчи дейбиз. Бирок дизлайк баспай эле койгулачы. Комментарий жазыңыз. Ооба. Кандайсыздар достор, мен дагы Мирелдин жанындамын, атым Аку. Жана бүгүн биз балдар жакшы көргөн каникул жөнүндө, негизи эле каникулду кантип өткөрсө болот, мына ушул жөнүндө сөз кылабыз. Ал эми кийинки подкасттарда биз отпуск жөнүндө да сөз кылабыз, буюрса кантип өткөрүш керек. Анда каникулду кантип өткөрүш керек? Каникулду кандай өткөрөбүз? Мирел, ушул 11 жыл окудум, сен өткөндө 11-класс бүткөм дебедиңби? 11 жыл окуганда эң эсте калган каникулдагы учурларыңды айтчы. Мен эсте калган учурум каникулду досторум менен, классташтарым менен мындай убакыт, кандай десем, бир 8-9 класстарда мындай сен дагы жашсың да, сени жалгыз көп жерге жибербейт. Өтө жоопкерчиликтүү. Анан барсаң ата-энең менен барасың, же жиберсе бир кандай десем, лагерге путевка алып жиберип койчу да, же айылга жиберип койчу. Мындай болчу да, бирок мен 10-11 классымда эсимде бар да, биз уже чоңоюп, уже 17, 18ке келип калгандар кээ бирлер бар болчу. Ушинтип ата-энең сени уже кой бере баштайт да. Жалгыз досторуң менен чогулуп көлгө барган эсимде да. Биз болсо 4 күн чогуу көлгө ошо акча чогултуп алып, ата-энебизден алып, ушинтип барып өзүбүз эс алганбыз да. Улуулар жок, жаштар өзүбүзчө бир эс алууга барганбыз да. Ушул эсимде, анан дагы деле эстеп турам да, кантип жүргөнүбүз, эмне кылганыбыз, кечинде уктабай, күлүп, жайнап, ойноп, суудан ыргытышып, ушундай жакшы маанайда өткөргөнбүз да. Ошол эсимде. Негизи бул кандай десем, жаштар, балдарга ата-эне менен өткөрүү бир чети жакшы, албетте ал өз ордунда болушу керек, ансыз дагы болбойт, бирок бир өзүңдүн деңгээлиңе жеткен, кандай десем, өзүңдүн ровесниктериң менен чогуу көлгө барып, же көлгө барбаса дагы тең түштөр менен эс алуу бул өтө маанилүү экен да. Анткени биз көбүнчө тең түштөр менен школдо эле жолугабыз да. Келебиз, кетебиз, анан жайында жокпузса, маалымат жок, эмне кылды, анан кийин кайра сентябрда жолугабыз. Бирок ошол учурда жолугуп өткөрсөң, анда бул сонун экен деп, мындай кандай достук дагы тыгызыраак болот экен да. Жакшы. Мен болсо жайында 26 май дегенде мен тайжым алып кетчү да. Деп эле кадимкидей келип калат, анан кийим алып берем, каалаганыңды алып берем, жүрүп бир эле айга жардам берип кой дейт да. Анткени ал соода кылат да. Анан кийин сен болсо майыл деп барасың, анан кайдан бир ай деп атып, августтун 31 күнү кечинде келчүмүн да, элестет. Анан ичиңден кыйпылыктайсың да, батыраак үйгө барсам, монтсем десеңчи, жок да, бир аз чыдай тур деп атып, анан кийин бул Дордойго алып барат, августтун 30-у дегендечи кийим алып берет, анан 31-инде анан үйүңө алып келип таштайт да. Ошентип жайым өтүп кетчү. Бирок ал жакта концертке келишүү, анан жүрүп концертке барып келебиз деп, анан концертке кийим алып берип алып барат, көлгө алып келип барабыз дейт. Анан бирок баягы жайында мен ата-энемдин жанында өткөргүм келчү да, аябайчы. Бирок ушу билбейм, мен ишенесиңби, 10-класска чейин ата-энемдин жанында жай өткөргөн эмесмин. Жыл сайын алып кетет, жыл сайын ошондой отработкада өзүнчө барып соодагер болуп иштеп келем да. Анан биз дагы кичинекей кезибизде эсимде бар да, жакшы көлгө жиберчү да, тайжем бар болчу. Ошол жака жиберип койчу, ошол жерде отуруп биз 2 ай өткөрчүк, ата-энемдер келип кетчи, ушундай да. Бирок акыркы убакыттарда мен чогуу ата-энемдер менен сейилдеп, аларды көрсөтүп, ошондой чыкканда өтө кубанычмын да. Кандай десем, кичинекей кезде алар бизди алып барчы, аракет кылчу, тияка алып барган, тоого чыгарып, көлгө алып барып, көбүнчө көл да. Ушундай алып барган, аракет кылышчу. Анан мен эстеп кетип, азыр мен аларды аракет кылам да, алып барганы көрсөтүп келгенде, ошентип көрүп, ата-эне менен убакыт өткөргөн, бул өтө, кандай десем, каникулуң жөн өтпөйт экен да. Бир жума болобу, 5 күн болобу, 3 күн болобу, бир күн өткөрсөң, анда бул өтө сонун нерсе экен да. Ошон үчүн ушул каникулду кантип өткөрүү дегенде, бир эки нерсени айтып кеттим. Досторуңар, тең түштөр менен өткөргөндөн дагы унутпаңыздар. Ал өзүңөргө жагымдуу, өзүңөрдүн эмоционалдуу жана психикалык жактан дагы силер өсүп турат экенсиңер да. Экинчиси болсо, албетте өз тууганыңарды, өзүңөрдүн үй бүлөңүздү унутпаңыз. Алар менен дагы ушул үйдөн чыгыш керек экен да. Ушундай неформалдуу эс алуу жерге чыксаңар, бул дагы кандай десем, ушул үй бүлөнүн мамилесин дагы жана сен каникулду өтө сонун өткөрдүм дегенге
атка ээ болот экенсиздер да. Анан уйкуну кандырып эс алганды да унутпаңыз. Уйкуну кандырат десе бул баягы 12 чейин уктамай эмес, күнгүндө эле эртең менен 6-7де туруңуз дагы күндүз 1-2 саат уктап өзүңүзгө эс алдырып алсаңыз болот. Анан мен баягы чоңураак класста окуган окуучулар бар болсо, бизди угуп аткан сунушту айтып элем. Кайсы кесиптин ээси болсом мен билбейм дегендер бар да, Бул баягы 7-класстан кийин өзгөчө актуалдуу маселе болуп баштайт да. Ошол учурда эле ата-энеңиз менен чогуу психологко барып, керектүү адистерге барып, өзүңүздүн эмнеге кызыгарыңызды билип, анан ошолго байланыштуу курстарга барсаңыз болот, же болбосо мисалы мен журналист болгум келет десең, анда ушул толугу менен мен журналист болууну көздөйм десеңер, белгилүү журналисттер менен маектешиңиз, алардын жанына барып жардам бериңиз, жөнөкөй эле бекер эле эчтеке албай эле мен жөн гана үйрөнгүм келет депчи, алардын жанында жүрүңүз. Бул дагы сиздин каникулду мындай пайдалуу, анан жагымдуу өткөргөнгө барабар. Ушуну кошумча кетип, ушул сөзгө кошумча айтып кетсем, мындай да, каникул убагында ушул тапшырмалар берчү эмес белем мурда. Мен ошону эмнеге берет? Бизге моундай китептерди берчү ишенесиңби? Мен жаман көрчүм да. Анан кийин эле түшүнүп атпаймынбы? Мектеп кезинде сен муну кылганда сен албетте эртең кылышың керек деп туруп кылчу экенсиң да. Айла жок. Бирок каникулда ушул экзамен болобу, эмне болот, ушу даярдык кылсаң, каникулда сен өзүң каалооң менен кылат экенсиң да. Сен дагы бул нерседен дагы эс алат экенсиң. Бул анан кийин эле түшүндүм, бул керектүү эле нерсе экен. Кичине болсо дагы өз каалооң менен мындай жумушуң болобу, окуу жайдагы мектептеги окуу тапшырмаларбы, алар дагы өткөрсөң да, ошолорду кылсаң дагы сен кандай десем, көп нерсени жоготпойт экенсиң да. Наоборот, өнүгүп мындай кандай эмеде болуп турасың да, стимулда болуп турасың, тонуста болуп турасың, жоготпойсуң да. Анан китеп окусаңыз болот, каникул учурунда. Мисалы мен ушул каникулда 1 айда 1 китеп окуйм десеңиз эле 3 айда 3 китеп окуп коесуз. Же болбосо мен мисалы переводчик болом, мен ушул тилди үйрөнгүм келет десеңиз, каникулда эң жакшы учур бул жазылып алып туруп, курстарга барып, жаңы тааныштарды, жаңы досторду күткөнгө жаңы сонун мүмкүнчүлүктөр. Анан сен айткан жанагы теңтуштар менен өткөрүү дебедимби? Бул үчүн азыр лагерлердин түрү бар, толтуру бар. Мына ошол жакка барсаңар, биринчи сүйүүңүздү дагы алышыңыз мүмкүн. Жакшы эстер калат. Досторду дагы табасыз, эсте калчу сонун эс алдыруулар болот. Анан ошого кошумча дагы мурунку подкастта волонтерлук жөнүндө сүйлөшпөдүкпү, ыктыярчылык. Каникул убагында эң удобный убакыт, силер барып бир жерге кызмат кылып келем десеңиздер дагы, бул дагы бир жакшы себеп экен каникул өткөрүүгө. Ушул каникул маалында активдүү жашоо образын сактаңыз. Мүмкүн спорт менен машыгасызбы, сууга сүзүүгө барасызбы, кол өнөрчүлүктү дагы өздөштүрүп алганга жакшы мүмкүнчүлүк. Чыгармачылыгыңызды сынап көрүңүз, сүрөт тартууну үйрөнүп же башка. Дагы айта кетсек, эмнени айтсак болот? Денеңизди машыктырыңыз, музыкалык аспапта ойногонду үйрөнүңүз. Мына ушундай. Ошого кошумча дагы айтып, музыкалык аспапты атпайсыз, бул өзүңөрдүн кандай десем, керектүү кандай ыкмаларыңызды жакшы жогору өйдө көтөрсөңүздөр болот да. Анткени каникул убагында силер буга берилип кылсаңыздар, мындай кандай личный качество деп коет го, бул өзүңөрдүн дисциплина болобу, өзүңөрдүн убактыңарды өткөрүп, планировать эткени, бүт ошол нерсени каникулда кылсаңыз, бул кээ бирлер ойлошот экен, каникулда эс алыш керек десе, жок, ушу менен силер эс алыш мүмкүнсүңөр да. Анан кийинчи Мирель, эгерде чоң класс болсоңуз, анда кошумча каражат тапканга жумуштагы таап алса болот. Мисалы мен өзүмдүн кийимимди таап алгым, иштеп тапкым келет. Мен ушул нерсени алгым келет. Мисалы телефон алгым деп жүрсөңүз, мен ушул каникулда иштеп таап алайын. Азыр бизде мүмкүнчүлүк аябай көп, иштейм деген адамга жумуш толтура. Тилекке каршы убактын соңуна чыгып калды. Биз сиздер менен коштошобуз. Кийинки подкастта биз менен болуңуздар. Алкитап Чекит медиа сайтына катталганды унутпаңыз. Сөзсүз түрдө катталып, биз менен чогуу сонун курстарды көрүп, өзүңүздүн дүйнө таанымыңызды кеңейтиңиз, жан дүйнөңүздү азыктандырыңыз. Андан тышкары WhatsApp номурубуз бар: +1 301 760 60 70 сандары. Жана ушул YouTube каналга катталганды унутпаңыз. Эгерде биздин тема жакса, кимдир бирөөнө сунуштагыңыз келсе, биз кубанычта болобуз. Сунуштаңыз, ылдый жакка комментарий калтырыңыз, айтор сөзсүз түрдө бизге бир кайтарым пикир калтырып койгонду унутпаңыз. Каникулуңузду жакшы өткөрүңүздөр. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.